Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясы ат башыдагы индустриалдык соода логистикалык борборду куруу долбоорун токтотконун жарыялады. Бул маалыматты 17 февралда Нарын эркин экономикалык аймак ишканасынын башкы директору Артур Байтереков билдирген. Муну менен 200 гектар жерди 49 жылга ижарага алуу тууралуу келишим күчүн жоготот. Өкмөткө буга чейин инвесторлор төлөгөн 43 миллион сомду кайтарып берүү боюнча кат даярдап жатабыз деп кошумчалаган жетекчи. Кечээ 17 февралда ат башы районунда индустриалдык соода борбордун курулушуна жергиликтүү тургундар каршы чыгып бир нече талаптарды коюшкан. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча башкы прокуратура 30 кызматкерин мыйзам бузгандык үчүн жоопкерчиликке тартты. Тиешелүү буйрукка өлкөнүн башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов кол койду. Бул тууралуу аталган органдын маалымат бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 24 прокурорго сөгүш жарыяланды. Алардын арасында Ош жана Бишкек шаарларынын прокурорлору дагы бар. Мындан сырткары прокуратура органынын 4 кызматкерине мыйзам бузууларга жол бербөө үчүн эскертүү берилип, 7 кызматкери эскертүү алды. Чүй облусунун Жайыл районунун прокурору кызматынан төмөндөтүлдү. Японияда кармалып турган Diamond Princess круиздик лайнеринде коронавирус жуктургандардын арасында бир кыргызстандык жаран бар. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Дарыгерлер ал круиздик лайнердин бортунда бараткан чет элдик 67 жаран коронавирус жуктурганын аныктаган. Кеме 5 февралдан бери Япониянын Йокогама шаарында карантинде турат. Буга чейин 19 февралда лайнерди карантинден чыгаруу пландалганы кабарланган. Япониянын саламаттык сактоо министрлиги 15 февраль күнү илдетке кабылган 67 адамдын жарандыгы тууралуу маалымат берген. Анда Кыргызстандын 1, Австралиянын 5, Канаданын 3, Кытайдын 3, Германиянын 2, Гонконгдун 1, Индиянын 2, Япониянын 27, Филиппиндин 17, Тайвандын 1, АКШнын 5 жараны вирус жуктурганы айтылат. Соңку маалыматтар боюнча лайнердин ичинде 3400 адам болгон. Ал эми коронавирус жуктургандардын саны 450-ге жеткени айтылат.